Түзбөбүз, балким барып чыгып калар депчи. Себеби издегенде табылбай калган бир мындай ушундай бир бизге жакпаган көрүнүштөр болуп турат да. Күтөлү дагы эмне кылмак элек. Мына биз эле азыр артынан токтобой качып кетти эле, бирөөнү артынан колап келип токтоттук. Эмнеге токтогон жок, ошонусун билели азыр. Алан, сейчас отмена, мы кое за кем поехали. Бери камеру. Убери камеру. Документы уважаемый. Эмнеге токтотушту өзүң түшүнбөй атасың, эмне себептен? Ошолорду айтпайсыңар силер. Иштейсиңерби? Ооба, сен айтып берчи бизге. Эмне менен сен азыр макул Мен болбой көрбөй атасың? калдым, көрбөй калдым да. Көрсөм токтойм да турабы. Азыр эле бирөөгө токтоп келген. Азыр биякта сага көрүлүп аткан чараларга дагы макул эмессиңби? Макул эмесмин, эмне? Кол койбой атасың, Катта, бул может, жерде? бирөөнү өлтүрүп туруп кол койдуруп аткан, турабы? Сен кое аласың, кое албайсың, турабы? Sen o şu şansın var da olsa oku da bilinç koyulmasında çık. Окутпай атсам эмне? Документтериң баары жайында, Бар, нормально бар. Мен көрбөй калдым просто, көрбөй калдым. Баары эле менин аркамдан эле ошондой скорость менен келатпады, турабы? Ошолор эмне тоспойсуңар? Менин аркамдан андан даже БМВлар келет да, ошолор болбойсуңар. Ага жетпейсиңер да. Ne kaçarsın? Скажите, а что он трезвый? Трезвый. Трезвый, ничего не курил, да? Адекватно, да, себя ведет полностью? Только что убегал, говорит, не подчинился. Просто убегал, да? То есть он себя полностью в правомерном, да? Yüz ile gayet fazla. Улица там что? Мен да күбө болуп калдым ушинтип. Пошли ты тоже. Биз мына азыр Азамат байке менен МАИ кызматынын атайын автоунаасына отурдук. Мына бул жерде жанагы биз баштан бери сөз кылып аткан мыйзамга каршы келген жанагы жөнөкөйлөө коюп алган кишилер СГУ Стробоскоп деп атпайбызбы? Ошолор булундай унаада мыйзам түрүндө коюлат экен. Ага жол берилет. Азамат байке, айтсаңыз. Негизи кандай учурларда колдоносуңар силер ал каражаттарды? Стробоскоп көбүнчө баягы колдонуп, көбүнчө баягы айдап баратканда көрүнбөйт да ал стробоскопторчу. Капоттун ичинде болгондуктан ал сыртка бака иштетмейинче бизге ал нерсе билинбейт. Ошону иштеткен маалда, колдонгон маалга жана СГУ деген сигналдын ордуна ошону колдонуп жүрүшөт көбүнчө алар. Ошолор иштеткен маалда албетте аны токтотуп, мыйзам чегинде ага чараларды көрөбүз. Могул үстүндө турган нерсени иштеткенде жол бериш керек, демек башка айдоочулар. Албетте. Азыр ошону биз иш жүзүндө көрүп көрбөйлү, ошо аткарышабы, аткарышпайбы? Келатам болду. Bunun da bölünüp durmayı дауыс чыгаргычтар. Мындай бири болгону өтө шашылыш эмес деген түшүндүрөт. Көп эметпегенде обязательно үндү чыгарганда көп машина четке качуу керек. Кээ бир убакта андай үндөрдү кээ бирлер ичинен кетип баратып укпай алгандары бар. Карасаңыз машинаны алып четке чыгыш керек болчу. Четке чыгып токтоо керек болчу. Бизде негизи биздин айдоочулар көбүнчө ушундай болуш керек. Мына алып бер, могу маршрут болсо четке токтогот. Четтеги машиналар. Энд көп нюанстар бар да, анан СГУнун эмесимен аркасымен. Аркадан милдет, Право, время пропускаем. Деп предупреждение берип турушуң керек да. Ошол нерсени аткарылгандан кийин көбүнчө шопурлар оңго чыгып токтоо керек. Строго решать право время строить. Көрдүңүзбү, минткенден кийин бул шопур уже четке чыгып токтоп баштайт. Ага чейин көбүнчө көп эле шопурлар андай милдетти жарык свети кызыл менен көк лампасы түшүнүшпөйт, билбейт. Өнүккөн өлкөлөрдө тынчтыкты бузгандар менен күрөшүү үчүн күчтүү мыйзамдар эбак эле киргизилген. Мисалы, Лондондо түнкү саат 11ден эртең мененки 7ге чейин жарандык унааларды коюп, медициналык тез жардам, өрт өчүргүч же полиция кызматкерлеринин автоунаасынан атайын добуш чыгаргычтардын үнү угулду дегенче 8,5 миң евро айыпка жыгылат. Ашыкча добуштарга каршы атайын мыйзам Америкада 1972 жылы эле кабыл алыныптыр. Эч убакытта бул жерде түнкү саат 10дон кийин автоунаанын добуш чыгаргычын басканга
айтканга болбойт. Ошондой эле кондиционер, вентиляторлор үчүн да добушу канчалык деңгээлде бийик чыгууга мүмкүн экени мыйзамда каралган. Мыйзамды бузгандар үчүн $5000 айып төлөнөрү маалым. Ал эми жакынкы эле Орусияда кимдин автоунаасына мыйзамсыз добуш же жарык чыгаруучу жабдыктар орнолду дегичи ал адам дароо айдоочулук күбөлүгүнөн ажырайт экен. Жакында эле бул мыйзам катуу күчүнө киргендигин далилдеген видео интернетте пайда болду. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Шойгунун айдоочусу мындай атайын каражаттарды колдонгондугу үчүн айдоочулук күбөлүгүнөн ажырап, жумушунан да айдалып кеткен. Мындай өпкөлөнгөндөр менен күрөшүү кезеги Кыргызстанга качан келер экен? Жол катышуучулары, айдоочулардын бул боюнча өзүнүн пикири кандай? Балким чындап эле ал күйгүзүп жүргөндө башка айдоочулар башкаларына эч кандай деле тоскоолдук келтирбейттер. Азыр биз биякта көп жылдан бери иштеген байкелерден окшойт. Сураштырып көрөлү. Ассаламу алейкум. Азаттык плюстан келдик элек. Атыңыз ким? Атым Алмаз. Алмаз байке, көп жылдан бери руль үстүндөсүз, 30 жылга жакында, 84-жылдан. 84-жылдан бери. Анан ушул акыркы убактарда жолдо жана кутуруп, жөн эле ар кандай спец жанагындай сигналдарды, дабыштарды чыгарган, үндөрдү чыгаргандарды коюп алып жүрүп атышпайбы? Ошолорго сиздин пикириңиз кандай? Алар сизге бир кандай тоскоолдук жаратабы жолдо же сиздин ишиңиз деле жокпу алар менен? Сөзсүз жаратат да. Айдап кетип баратканда түстөр анан кийин ушундай сигнал берип спец машина экенин ойлойсуң. Жол бересиз. Эле чочуп кетесиң, ала дереw сетип каласың да, алаңсып. Кайга бурарын билбей эле алактап калганда ошо кырсыкта болуп калышы мүмкүн ошондо. Ошондой жагдайлар болгон, Жол бересизби ошолорго кишилерге? Берем, карап туруп жол бересиң да. Жөнөкөй унаа болсо деле жол бересиз. Ала жок да. Кээ бирөө мигатет беле сигнал берип ошондой спец машиналар сигнал. Эгерде сизге бир кандайдыр бир кичинекей ошол үстүнөн карай турган бийлик берсе, сиз аларга кандай чара колдонот элесиз? Ошондой атайын мыйзамсыз жөн эле тагып алып жүргөн жана жөнөкөй эле жарандарга. Тыюу салыш керек андан башканы. Кандай тыюу салат элесиз да? Мисалы үчүн сиз чоң бир айыптар салат белесиз же балким саттырбай коюш керек да ошондой сигналдардычы. Даже алып келбей де коюш. Ооба, туура. Саттырбай койсо? Базардан саттырбай коюш керек, Сатып албай өздөрү өз билген коюп атпайбы анан. Чын айтсам мен мындай машиналардын мындай стробоскопторду, эзгуларды бардыгын бул жерде базарда ачык эле сатыла бергенде мен такыр билбептирмин. Сен угуп таң калтам. Бардык тетиктердин баары чындыгында ушул жерде сатылат. Ачык эле. Биринчи келгенде эле эмнегедир кызыгы, кээ бир кишилер сүйлөгүсү келбей атат ал жөнүндө. Мындай карап көрсөң мыйзамдуу эле нерсе, стробоскоп, эзгун ар кимге уруксат берилет сатканга. Бирок сүйлөгүсү келбейт. Демек, бирок кызыктай жагдай чын эле. Стробоскоптор, эзгуларды сатпаш керек дейт, аны колдонгонго болбойт дейт, бирок анда колдонгонго болбосо сатылбастан да кимге кереги бар андачы? Ошондой кызык жагдай сатылып атат, демек, соода жүрүп атат. Бирок бизге азыр өзүң байкадың Мирбек, көпчүлүгү эле макул эмес сүйлөп бергенге. Эгер андай болсо биз айла жок жашыруун камерамен тартышка туура келет, Ооба, ошону жашыруун барып көрөлү. Бул биринчи бар кимине барып сурап көрөбүз. Жооп бербесе, айла жок жашыруун тартканга туура келет, туура келет, ооба. Кеттик анда. Мына жанар экөөбүз азыр бир эжени таптык. Зейнегүл эже сүйлөп бергенге макул болду. Баасын сурайбыз. Ачык Мирбек, өзүң байкагандай бул жерде бардыгы эле ачык сатылып атат. Зейнегүл эже бизге азыр баасын айтып берет. Мына могулар экен көрсө. Үн чыгарган, дабыш чыгаргандар ушулар экен, СГУ деп коет экен муну. Булар болсо стробоскоп экен. Буларды өзү колдонгонго мүмкүн эмес, бирок каалаган адамга сатыла берет экен азыр, Могу жолдун алдындагы Жигули машинаңызды алып койсоңуз, азыр мен баратам, мен курдоймун, мен депутатмын. Машинаңызды алып койсоңуз, мен кетип атканда жолдо эч ким калбаш керек. Мен ушундай кыйынмын. Болбосо муну канчага бересиз эже? Негизи. Бизге арзаныраак бересизби? 300 сом эле. Арзан экен да? Силерге өз басына берем. Муну өзү өтүшү кандай? Көп эле алышабы? Айрыкча жана выбор болгондо аябай алышат. Шайлоодобу? Ой, эже, могу аккумулятор болсо митингке деле колдоно берсек болот экен да. Эгерде биздин тарапта аткарылса, биз атка акчасын төлөгөнгө даярбыз. Көп экен эже. Көп турбайбы бул? Жакшы экен. Момунда кылып сүйлөгөн чын эле. Топчой турналик аябай жарашат. Бирок анан эже, балким эжеге келип Мирбек. Тыюу салышаттыр.
тыюу салышпайбы сизге келип? Муну сатканга болбойт. Сатууга же сатпаганга болбойт деген андай. Машиналарга сигнал катары болгонун сатабыз да. Анын көпчүлүгү жана шайлоолордо аябай алышат. Шайлоодо, эл менен жолугушканда барып, баланча ич келди, жашооңор оңолот деген эмедеби? Ошондо алдашат да ушуну.